Кыргызстанда косметикалык хирургтар өлкөдө пластикалык операция көп жасалып жаткандыгын билдиришүүдө. Жасалма жол менен өз келбетин өзгөртүүнү каалагандардын басымдуу бөлүгүн жаш кыз келиндер түзөт. Адатта тубаса сулуулукка көбүрөөк көңүл буруп келген коомдо пластикалык операциянын жайылып жатышынын себеби эмнеде? Бүгүнкү чыгарылышыбызда айтып беребиз. Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, бул Ден соолук программасы Илим жана билим каналында. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча эгерде сизде да кандайдыр бир суроолор жарылса, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыш үчүн телефондор 032 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Абдрахман Ишиев, Ош областаралык бириккен клиникалык ооруканасынын бет жаак бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Марлен Маманов, Медлайн медициналык борборунун пластикалык хирургу жана медициналык факультеттин студенттери келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Анда сөз башынан болсун. Бул пластикалык операция деген эмне? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Пластикалык операция бул бет келбетин оңдоо же болбосо түзөө деп аталат. Негизинен бул пластикалык операция өзү үчкө бөлүнөт. Восстановительный хирургия деп коет, же болбосо кемтик дефекттерди мындай ордуна калыбына келтирүү. Ошондой эле ошо органдардын функциясын калыбына келтирүү деп эсептелет. Андан экинчи бир түрү бул реконструктивный хирургия деп коет. Бул реконструктивный хирургияда бет келбетин өзгөртүү же болбосо мына жаактарды кыскартып, узартып, ошондой түздөгөндү бул реконструктивный хирургия деп коет. Андан кийин үчүнчүсү бул эстетический хирургия. Эстетический хирургияда баардык функциялары бар, бирок ошо кээ бир биздин жарандарга жакпайт. Мисалы үчүн делден кулак же болбосо мурду седловидный нос деп коет, мына кайкы мурун дегендер. Ошолорду оңдоо бул эстетический хирургияга кирет да. Негизинен ушу 3 тармакта алып барат. Жакшы, кошумча алып кетсеңиз. Кошумча алып койдум. Пластикалык операциялар бул өзү грекчеден пластика деген сөздөн келген. Анан бул дененин бир канча мүчөсүнө же бир эле мүчөсүнө жасала турган операциялар. Бул бир оорудан кийин же болбосо кырсыктан кийин болушу мүмкүн. Кайра калыбына келтирүү максатта жасала турган, же болбосо баягы убакыт өткөрүп каарып калганда кайра жашартыш үчүн жасалган операциялар дагы кирет. Жакшы. Негизинен мына ушул чет жактарда пластикалык операция аябай популярдуу деп жүрсөк, бүгүнкү күндө Кыргызстанда дагы бул пластикалык операция жасаткандар көп десем болот да. Буга эмне себеп? Кайсы бир оорудан улам жасатып жатабы, же болбосо сулуулук үчүн жасатып атабы? Бул биздин жарандардын ар кимдин өзүнүн каалоосу. Негизинен бул жогоруда айтылып кеткендей, бул травмадан кийин, жаракат алгандан кийин деформация болуп калат, бет келбети, же болбосо мындай ожог алгандан кийин, күйүктөн кийин ошондой болуп калат. Андан кийин мына бизде көбүнчө тубаса төрөлгөндөр бар. Нышан төрөлгөндөр. Нышан деп коет, нышан оорулары же болбосо тубаса жырык менен төрөлгөндөр бар да. Мына ушулар кездешет. Акыркы мезгилде бизде мындай актуалдуу болуп калды. Азыр мындай сурма деп коет, же болбосо блефаропластика. Экаларды оңдогонго. Анан кийинки мезгилде дагы мындай түрлөр биздин жаштар көбүнчө багыдай хирургический эмес жолдор менен дагы пластический демелер жасагандар көп да. Бул ботекстер. Мындай тырыштарды жок кылуу, багы жакпай калган же болбосо эриндерин мындай чоңойтуу, ошондой түрлөрү да бар да. Бул деген консервативный метод деп коет, же болбосо без операциялык жол менен, ыкма менен.
жасаган учурлар да бар. Марлен мырза толуктайсызбы? Эми акыркы учурда эмнеге пластикалык операциялар көбөйүп атат? Бул деген айрыкча эстетикалык жакты алсак, адам баласынын өзү элдин жашоо деңгээли канчалык жогорулаган сайын адам өз келбетине көңүл бура баштайт. Көңүл буруп, жакшыраак кийинип, жакшыраак эме кылып, анан кийин өзүнүн да баягындай кыйшык жерин же болбосо жакпаган жерин бир аз өзгөртүп, кайра калыбына келтирүүнү каалашы мүмкүн. Жакшы, бирок мына ушул сулуулук келбетин оңдоо бул жакшы деңизчи. Бирок ошол эле учурда экинчи жагын дагы караш керек деп айткым келет да. Экинчи жагы кандай болуп калат? Организмге кандайдыр бир доо кетпейби? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Сиздер дарыгер катары, мисалы, келген пациентке же болбосо бейтапка кандай кеңешиңиздерди бересиздер биринчи кезекте? Эми мындай келген эле биздин бейтаптарга сразу эле мындай операция жасайбыз деп айтпайбыз биз. Себеби алардын дагы операцияны жасоо ыкмаларын же болбосо ошол кишиге ошол операция керекпи, кээ бир учурда кереги жок деле болуп калат да. Ошон үчүн биринчи иретте ошо биз келген биздин жарандар менен мындай беседа жүргүзүп, эмне себептен, кандай каалайт, баягы бир жери жакпай калса, аны өтө артыкчылык жасоо дагы мүмкүнчүлүк болбойт да. Бул пластический операциянын мындай жакшы жактары, анан жаман жактары да бар. Эгер туура эмес план болуп калса же болбосо ошо биздин жарандар өздөрү ушундай кылып бересиң десе, ал туура келбей калышы мүмкүн. Андан кийин мындай грубый рубец болуп же болбосо кайра бет келбети өзгөрүп калышы да мүмкүн да. Ошон үчүн бул операцияны деле өзүнүн мындай показания деп коет, показаниялары болот. Андан кийин кээде жасалбай турган учур да болот да. Ошолорду баарын түшүндүрүп, макулдашкандан кийин гана жасалат да. Себеби биринчиден жаран өзү макул болуш керек, экинчиден дарыгер дагы ошол операция кылганга мындай немеси болуш керек да. Эгер баарын эле мен жасайм деп жасай бериш бул деген болбойт. Анын дагы мындай минус жактары бар. Ал операциядан кийин бет келбети кайра мурункуга караганда жаман болуп калышы да мүмкүн. Ошондой немелери болот, кезигет да. Жакшы. Эми сурооңузга баягы бул операциялардын функционалдык жактан организмге терс зыяны болобу болбойбу деген. Мисалы, эгер мурун кыйшык болсо, бул бир гана сырт жактан, эстетикалык жактан көрүнүшү эле начар эмес. Бул деген мурун дем алышы дагы начар. Албетте. Ошого эстетикалык жакты түздөгөндө мурундун ичи дагы жакшы болуп, түздөлүп, адам эркин дем алып, мээсине жакшы кычкылтек кетип, кайра пайдасы көбүрөөк болот. Ошол эле сыяктуу, мисалы, кулакты деле кылсак. Чыгып турган кулакты менен жүрсө, достору шылдыңдайт, башкасы шылдыңдайт, ар кимге сөз болуп ушундай болушу мүмкүн. Анан кылгандан кийин анын эч кандай туура кылынган нерсенин организмге зыяны жок. Анан ошол эле учурда мисалы бет сөөктөрүн кичирейтип же болбосо мурдун дагы чоңойтом же болбосо кичирейтем дегендер деле бар да. Бул учурда кандай болот дегеним да, мисалы бырышын жазып атып, бул дагы кандайдыр бир зыянын тийгизбейби же эч кандай зыяны жокпу? Эгер туура кылынса, жанагындай сөз бар эмеспи, 7 жолу өлчөп дегендей, баардык нерсе зыяны келбейт. Жакшы, бизге телекөрүүчүдөн алгачкы суроо келди. Саламатсыздарбы дейт. Жаракаттан калган шырам тырыктарды кетирсе болобу деген суроо калтырыптыр да. Буларды кандай кетиресиздер, ушул боюнча деле айтып берсеңиздер болот. Эми бул тырыктарды кетирүүнүн эки жолу бар. Биринчи жолу бул хирургиялык ыкма эмес, лазер менен, шлифовка деп коет. Лазер менен же болбосо ультра үн менен алган болот. Анан экинчи жолу бул хирургический жол. Хирургический жолдо ал ошо тырыктарды кесип алып, кайрадан өзүнүн теринин өз ордуна коюп кайра тигүүдө методу да бул. Ошондой жолдор менен кетирсе болот. Жакшы. Дал мына ушул тема боюнча биз шаар тургундарына микрофон сунганбыз. Анда эмесе мына ушул шаар тургундарынын оюн уксак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Туура эмес, по-моему, потому что пластика кылып адамдарды алдашат, по-моему, өзүн сулап.
эми Аллах берген нерсени кайра оңдосо болбойт да. Алла кандай жаратса ошондой кетиш керек да. Эми күйгөн болсом травма алган болсо жасатса болот. А так эми для красота, сулуулук үчүн жасатса болбойт да. Өзү сулуулугу менен жүрүш керек. Пластикалык операцияга кандай карайсыз? Ал эми азыр ар бир кыздын эмеси өзүнүн колунда да. Тагдыры эгер бир жери не то болсо, ал бул дүйнөгө бир жолу келет да. Ошондуктан ал өзгөртүшкө эме кылса оң карайм. Себеби ал жашоого бир келгенден өзүнүн тандоосу боюнча кетиш керек. Адамдардын немесин көрсөм, не то карайм да мен. Туура пластикалык операция? Менин оюмча жок. Керек деп ойлойм. Эмне үчүн? Кээ бирөөлөр өзүнүн сулуулугун жактырбагандар бар. Жаратуучунун өзүнүн жасаган, Алланын жасаган эле немеси жакшы да. Мындай косметикасы жок эле, ондай неме кылбай элечи. Туура эмес деп Мен туура эмес деп ойлойм, кызым. Практикасы бир жагынан туура, бир жагынан зыян да, ал адам узак жашабайт. Андан дене алмашкандан кийин автоматически мындай өтө нечке тамырлар үзүлөт да, вактылуу жашайт, анан узак жашай албайт. Туура жагы эми кичине кандай десем, мындай временный бир 2-3 ай, 1 жыл өзгөрүшү мүмкүн. Анан ошол жагынан жардам берет, барып кайта эле өзүнүн формасына түшүп калат да, узак жашабайт да. Эми ар ким өзүнүн ою да. Мен жакшы эле карайм. Эмне үчүн? Эми ар ким жаратылыштын сулуулугу деле жакшы, эми ар ким өзүнүн сулуулугуна кам көргүсү келет, өзүнө жакшы алып жүргүсү келет, эч кандай каршылыгым жок. Пластикалык операцияга жакшы эле карайм. Пластикалык операцияга негизинен эгерде бир натыйжада адам бет келбети өзгөрүлсө кайрадан мурдагы калыбына келтирүү үчүн кылса, ага каршы эмесмин. Эгерде жөн эле өзү негизинен ушундай болуп туруп өзгөрткүсү келсе, ага каршымын. Сиздер ден соолук программасына түз эфирде ортоктош болуп жатасыздар. Ардактуу тилек көрүүчүлөр, дал мына ушул тема боюнча кандайдыр бир ой билдирүүнү кааласаңыз же болбосо суроо берүүнү кааласаңыз, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланыштын телефондору 03222 код аркылуу 24487 номер жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Маегибизге кайрылып келсек, жогоруда шаар тургундарынын оюн уктуңуздар, бул боюнча кандай жооп берет элеңиздер? Ар кандай ойлор айтылды чындыгында? Малия мырза. Эми азыр бул жерден жанагы дин маселеси боюнча көбүнчөсү айтып атышат. Мен айтып кетмек элем, бул пластикалык операциялар өзү жана айтып атпайбызбы, жаракаттардан кийин же болбосо тубаса нышандарды ушундайда калыбына келтирүү. Алла Таала өзү сулуу инсандарды жаратат. Анан кийин жанагы дефект менен, ошондой кемтик менен төрөлгөндөрдү, буну наоборот биздин ошо ата бабалардын же болбосо туура эмес кылынгандары, же болбосо инфекциялар, вирустардын кесепетинен, же болбосо жанагы туугандар бири-бирине үйлөнгөндөр бар. Ошолордон улам келип төрөлгөн нерселерди кайра калыбына келтирүү, бул деген динге каршы эмес дегенди билдирет. Экинчисинен, эгер адамдын ниетине байланыштуу бардык нерсе, эгер жанагыны пластикалык операцияны кылдырып алып туруп, адамдын ниети жаман болсо, барып акча табам, же бир кызматка орношом, же бирөөнү жолдон чыгарам деген болсо, бул туура эмес. Анан кийин, жок, ошону кылдыргандан кийин бактылуу турмуш куруп, бир үй бүлө курса, андан кийин ошол айым бактылуу болуп кетсе, бул менимче сооп, жакшы нерсе деп ойлойм. Жакшы, бизде телекөрүүчүдөн суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен бырышымды тарттырсам болобу? Анан бетимдеги дейт, сепкелерди дагы жок кылууга мүмкүнчүлүк барбы дейт, пластикалык операция? Албетте болот. Буну консультацияга келиш керек. Сиз жогоруда айтып кеткендей, биздин иштеген жерге келсе, консультация берип, кеңешибизди анан айтабыз. Жакшы, бизде аудиторияда студенттер отурат, анда кийинки суроо сиздерден болсун. Маселен,
блефаропластика деп азыр өтө популярный болуп атат. Сурма коюу, сурма чыгаруу. Ошонун бир канча бир мезгил өткөндөн кийин семирип, арыктап, же беттерине тырыш түшүп эме болгондон кийин кайра баштапкы келбетинен дагы начар болуп кетүүсү ыктымалбы? Кандай болот ошондо семирип арыктаса адам? Эми жашоодо биринчиден айтып кетели, эч нерсе өз ордунда турбайт. Убакыт өткөн сайын баардык нерсе өзгөрөт. Анан туура жасалган нерсе мурдагы калыбынан дагы жаманга кетпейт. Туура, жакшы жасалган нерсе. Бирок эч нерсе өз ордунда турбайт. Убакыт баардык нерсени өзгөртөт. Буну билишибиз керек. Жакшы. Мындай косметикалык операциянын жасоонун бүгүнкү күндөгү ийгиликтери канчалык деңгээлде болуп жатат Кыргызстанда? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Абдрахман мырза, сизден баштасак. Бизде бул косметикалык операциялар жасалып кетип атат, жасалып атат, бирок ийгиликтери жакшы. Мындай бизде өтө грубый осложнение деп коет. Осложнение болгон немелер биздин Кыргызстанда жок. Мурун чынында айтканда чоң шаарларда, мына Бишкекте гана болчу, азыркы мезгилде мына Ош, Жалал Абадта дагы ушундай пластический хирургдар чыгып жасап атышат. Ийгиликтери жакшы эле, мындай терс бизде азырынча жок. Терс көрүнүштөр. Бул неме пластический хирургияда мына башка Европаларда, Россияларда деле көрүп атасыздар, телевизорго чыгып атат, ар кандай осложнение болуп, сотко берип, мындай неме болгондор. Ошондой көрүнүштөр азырынча биздин Кыргызстанда кезигиши элек да. Жакшы. Ушул боюнча айтып берсеңиздер, мисалы, ушул операция жасоого дагы жыл сайын жаңылануулар кирип турса керек. Обязательно бул бир эле ыкма менен бардык операция боло бербейт. Жылда өзгөрүүлөр болот. Бул ыкмалардын дагы мындай модификация болгону же болбосо андан дагы башка жаңы чыккан ыкмалар пайдаланыш керек да. Ал эми бир эле ыкманы билип алып, ошону менен жасай берген бул туура келбейт да. Мисалы үчүн мына сурма деп атпайбызбы? Сурма жасаганда ал көздүн түзүлүшүнө, кандай чоңдугуна же болбосо кичинелигине карап ар кандай методикада жасалат да. Ал бир эле методиканы билип алып ошону жасай берсең, ал туура келбейт. Ошон үчүн жылдан жылга өзгөрүү болот. Бул бир жерде отурбаш керек, илимий изилдөөлөрдү кылыш керек, же болбосо дагы илимин өркүндөтүп туруш керек да. Ошо башка мамлекеттер менен салыштырып. Жакшы. Медициналык жабдыктардан да көз каранды болушу ыктымал да, же болбосо дарыгердин тажрыйбасынан улам эле ушундай өзгөрүүлөр болуп. Бул жерде мындай комплекстүү подход кылыш керек да. Эми мисалы үчүн баягы бизде кыргыздарда айтып коет, устаны уста кылган шайман деп туурабы? Эгер шайманың начар болсо, эгер инструментин начар болсо, мындай качественный операция жасай албайсың. Ошол себептен биринчиден эң негизги шайман. Шаймандан кийин анан бул дарыгерлердин ошо опыту да керек да. Опытта аз болсо ар кандай осложнение болушу мүмкүн. Ошон үчүн мисалы үчүн кээ бир немелер 2 ай, 3 ай окуп алып эле мен пластический хирургмун деп айтыш бул туура эмес. Себеби бул жерде мындай бет менен иштегенден кийин бул ар дайым ачык көрүнүп турат. Башка жери болсо мына жаап алышы мүмкүн туурабы? Көйнөк кийип алышы мүмкүн. Ал эми бул жүз ачык болгон үчүн бул жерде өтө терең ойлонуп, жогоруда айтып кеткендей 7 өлчөп бир кесиш керек да. Жакшы. Кийинки суроо мындай, саламатсыздарбы? Көзгө сурманы дейт, операциясыз эле чыгарса болобу деген суроону калтырыптыр. Көзгө сурманы операциясы жок жол менен чыгарса болот, албетте. Аны жип техникасы менен чыгарса болот деп айтылат. Бирок баарына эле бир методика болбойт, бир ыкма болбойт. Жогоруда агай айтып кеткендей, ар бир бейтап, ар бир жаранга өзгөчө жол, өзгөчө бир подход кылыш керек. Аны болсо дарыгер көрүп, карап, өлчөп, анан кийин айтат. Эң жакшысы кайсы жол? Ошону айтат. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Мен арыктагым келет. Бул суроо Марлен мырзага дейт.
ошол иштеги майларды операция жолу менен алса болобу деген. Анан кийинки ошого улай эле суроо, бул кандайдыр бир көйгөйдү жаратпайбы деп дагы калтырыптыр да. Негизинен ушундай операция жасаткандан кийин кандайдыр бир кабылдоолор болуп калбайбы деген. Баягы каалабаган майларды денедеги бир гана ич эмес, башка жердеги эле майларды алса болот. Буну дагы бирок ар бир адамга кылына бербейт. Андагы атайын туура адамга туура нерсе жасалыш керек. Анан жасалгандан кийин дагы жасалып алып эле болду, мен кеттим, тойго барам деген нерсе жок. Анда жасалгандан кийин кылына турган нерселер бар. Анда келсе, мисалы бейтаптын ар бирине түшүндүрүп айтып, иче турган дарысы же болбосо жатыш керек, мындай деп айтабыз. Алар дагы туура эмес кылса, биздин кылган ишибиз дагы жокко чыгып кетет. Жакшы, саламатсыздарбы? Мурдумдун жанында дейт, кал бар дейт. Анан ошол кал дейт, күндөн күнгө чоңойтат. Эмне кылышым керек? Операция жасатып алдырып салайынбы, же болбосо жөн коеюнбу деген суроо калтырыптыр да. Дарыгерге барыш керек. Ошол иш менен алектенген дарыгерге барып көрсөтүп, ал туура кеңешин айтат. Өзү калды алыш керек. Кал турбаш керек бетте. Бул дагы бир өтө тартышылган бир маселе коомдо. Бет жүздө, адамдын жүзүндө болбош керек. Себеби күндүн нуру, бул радиация, ошонун алдында бул өзгөрүп, жаманга айланып кетиши мүмкүн. Бирок туура кылыныш керек. Туура кылынбаса кайра чоңоюп же көбөйүп кетиши мүмкүн. Демек, бетинде калы барлар, мага окшогондор күндөн жашынып жүрүш керекпи? Күндөн жашынып жүрүш керек. Жакшы, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндө Ош шаарында пластикалык операциялардын кандай түрлөрү жасалат деп дагы калтырыптыр. Кийинки суроо мындай экен: саламатсыздарбы? Кулакты өз формасына келтириш үчүн операция жасайсыздарбы деген суроо калтырыптыр. Кулакты чыгарыш керек дейт. Эми кулагы кичинекей окшойт. Менин түшүнүгүм боюнчачы. Эми бул кулактын туаса төрөлгөндөр болот да. Мына наружный неме кулак микротия деп коет. Бүрүшүп же болбосо кичине болуп калган да. Аны мындай эле бир эле этап менен аны ордуна келтирүү болбойт. Ал бир топ этап менен болот. Себеби мурункудай формага келтирүү өтө кыйын. Ошон үчүн мындай окшоштурса болот да, бирок ал бир эле операция менен бүтпөйт. Ал 5-6 операция жасалыш керек. Ошондо гана остановить этсе болот. Кошумчалап кете турган. Кайсы түрлөрү жасалат операциянын? Бул денеге бүт эле операциялар жасалып атат азыр Ош шаарында. Буну белгилеп кетейин биздин Медлайн клиникасында. Анан экинчиси, кулактын дагы патологиясын же болбосо оорусунун түрлөрү көп. Мисалы, күрөшкөндөрдө бар. Жанагы манты кулак деп коет. Ошонусу бар. Ордуна келеби? Эми толугу менен келтирбесең дагы, бирок канчалык бир деңгээлде бир нерсе баягындай жакшыртсаң болот. Жакшы. Адалма ушул тема боюнча даярдалган видео материал бар, анда жалпыбыз биргеликте көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Пластикалык операциялар дененин айрым бөлүктөрүнүн же мүчөсүнүн туаса же оорунун кырсыктын натыйжасында бузулган формасын жана кызматын калыбына келтирүү үчүн жасалган хирургиялык операция. Пластикалык операциялар байыркы Индияда жана Египетте колдонулган. Алгачкы мезгилде тери пластикасы өрчүгөн. Сөөктү которуп улоо 17-18 кылымда башталган. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Пирогов болуп саналат. Азыркы мезгилде медицинанын, биологиянын жетишкендиктеринин, айрыкча кан тамыр хирургиясынын өрүшүнүн негизинде дененин айрым бөлүктөрүн, тканьдарын гана эмес, бүтүндөй мүчөнү которууга мүмкүндүк болду. Эгерде оорулуунун өзүнүн денесинин ткани же мүчөсү колдонулса, аутопластика, ал эми башка бир адамдын, донордун ткани колдонулса, гомопластика, жаныбарлардын органы же ткани көчүрүлсө, гетеропластика деп аталат. Биологиялык эмес синтетикалык материалдар, металл, айнек, синтетикалык тканьдар азыркы мезгилде кеңири колдонулуп жатат.
Пластикалык операциялар хирургиянын бардык тармагында ийгиликтүү колдонулууда. Мисалы, жүрөк жана кан тамыр хирургиясында жүрөк клапандарын жасоо, иштен чыккан кан тамырларды алмаштыруу, ошондой эле жасалма кекиртек, кызыл өңгөч салуу да пластикалык операциялардын бир түрү болуп саналат. Пластикалык операциялардын балдар хирургиясында мааниси өтө чоң. Мисалы, туаса жырык эринди жамоо, заара жолдорунун туаса кемтиктерин калыбына келтирүү жана башкалар. Чоң жарааттарга күйүк терини көчүрүп жамап айыктыруу да чоң мааниге ээ. Ошондой беттеги жана башка көрүнүү жердеги тырык, бырыш жана башка кемчиликтерди жоюу үчүн косметикалык пластикалык операция жасалат. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер Ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Биз маегибизге кайрылып келсек, телекөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келе баштады. Көпчүлүк окшош, ошентсе дагы айрымдарын бере кетсем. Саламатсыздарбы? Бет жаак сөөгүн кантип операция жасайсыздар? Анан ошол эле учурда мурунду кантип кичирейтесиздер? Баасы канча деп сураптыр да. Ушул боюнча айтып берсеңиздер, мамлекеттик, анан менчик ооруканаларда. Бет жаак сөөгүн чоңойтуп кичинертүүгө болот. Аны изилдеп мындай көрүш керек, текшерипчи. Бул бизде колдонуп келет. Себеби көбүнчө алдыңкы жаактар өсүп кеткенде аларды артка жылдыруу методдору бар. Же болбосо үстүңкү жаак өспөй калганда аны алдыга жылдыруу методдору бар. Булар жасалып келет биздин Ош областтык бириккен клиникалык оорукананын бет жаак хирургия бөлүмүндө. Мурун боюнча дагы чоңойтуп же кичинертсе болот. Азыркы учурда өтө чоң болуп же кичине болгондорду кичине мурундарга кошумча материалдарды коюп аны чоңойтса болот. Атайын ыкмалары бар. Же чоң мурундарды операция жолу менен аны кичинертсек болот. Аны келиш керек, келип дарыгердин кеңешинен өтүп, анан ошол жерде тагыраак түшүндүрүп беребиз кандай болгонун. Жакшы, негизинен мына ушул бет жаак сөөктөрүн, анан териге деп айтып калдыңыздар да. Бул жерде теринин дагы бир орган катары көрөбүз деп ушул дарыгерлердин айтканы эсимде да. Негизинен мына ушул аны чоңойтуп, кичирейткенде, башка жактан тери алып келип койгондо ал кандай болот? Бат эле калыбына келиш үчүн мисалы сөөктөрдү деле кошуп же кичирейтип, ошол учурларда кандай калыбына келет бат эле? Канча убакытта дегендей? Терини бир орган, ал эң керектүү орган болгондо дагы тери менен терини мунун өзүнүн методикалары бар. Мисалы үчүн питающий ножки деп коет, же болбосо мындай кан тамыры менен чогуу алып келген. Андан кийин свободный пересадка деп коет, башка жагынан, башка мүчөсүнөн алып келип бетке койгон учурлар да болот да. Bunun ayıgı жолдору ар кандай да. Мисалы үчүн питающий ножки деп коет, бул кан тамыры менен алып келген, бул деген 2 неделеде өзүнүн ордунун функциясын восстановить этилет да. Ал эми башка жактан мындай кан тамыры жок коюлганда алар 1 айга чейин барып, биринчи айга анан акырындан өзүнүн ордуна келет да. Аны бир эле мындай кандай десек, кээде индивидуальный болуп калат да, мына адамдын өзүнүн иммунитетине, берки немелерине да карап калат да. Сразу 10 күндө бүтпөй калышы мүмкүн. Ал эми сөөктөр болсо, бул сөөктөр эң азы 1 ай, так мындай неме болгону 3 айга чейин болот. Жакшы, кийинки суроо студенттерден болсун, кандай суроо бересиздер? Азыркы учурда жаш адамдар бетине тырып түшүп, улуу көрүнүп калат да. Ошону операция кылдырбай алдын алса болобу? Тырыш түшпөнүн алдын алса болот, сөзсүз. Бунун үчүн жанагы салмакты карап көзөмөлдөп туруш керек биринчиден. Бат семирип же арыктап кеткендердинге тырыш көбүрөөк тезирээк түшөт. Анан экинчиден бул мимикалык мускулатура деп айтылат, билесиңер.
жүздө. Эгер ушул менен мисалы күндө жүргөндө, чаңда жүргөндө жанагындай айрыкча күндөн тырышып батыраак түшөт да. Ошого күнгө чыкканда жанагы көз айнек колдонуш керек, сөзсүз. Ошондо тырыш азыраак түшөт. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы дейт. Мойнумда сөөл, кара тактар бар эле, сөөл сыяктуу дейт. Анан азыр дейт көкүрөгүмө да пайда боло баштады дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтырыптыр да. Тез учурда дарыгерге барыш керек. Бул онкологический болуп калышы мүмкүн да, онкология мындай немегечи. Ошон үчүн бул көбөйгөн нерсе, бул тезирээк көрүнүп, аны алдын ала иш-чараларды жүргүзүш керек. Жакшы, көпчүлүк ойлошот, мына ушул пластикалык операция жасатуу же болбосо көзүнө сурма жасатуу, ошондон кийин эле мен супсулуу болуп чыга келем деп. Бирок андан кийин деле бейтаптын өзүнө кам көрүү кандайдыр бир кадамдары болуш керек, ушул боюнча айтып түшүндүрүп берсеңиздер. Сөзсүз түрдө жанагы бизге дагы ар кыл бейтаптар келет. Кээбирлер келип, мен пластикалык операция жасатсам эле менин жашоом өзгөрүп кетет деген түшүнүк болот да. Бирок баардык нерсе андай эмес. Адамдын өзүнөн көп нерсе зависит. Анан аны кылгандан кийин дагы сөзсүз түрдө дарыгердин кеңештери болот, сунуштары болот. Ошолорду толугу менен жакшы аткарыш керек. Жакшы, кийинки суроо, саламатсыздарбы? Денедеги шрамдарды кантип кетиресиздер деген. Ушул боюнча түшүндүрүп берсеңиздер, негизинен кандай кетирсе болот? Аны тарттырасыздарбы же болбосо? Суроо жана жогоруда болду. Ага айтып кеткендей, шрамдарды көрүп, анан кийин хирургиялык жол менен же болбосо лазер, ультраүн же дарылар бар атайын, ошолордун жолдору менен бир жерге шрам түшкөндөн кийин ал шрамды жок кылуу деген нерсе мүмкүн эмес. Биринчиден, аны кичинертиш, азайтыш. Ушул бар. Буну туура түшүнүшүбүз керек да. Пластикалык хирургия десе эле адамдар кээбирлер сыйкыр деп ойлойт. Андай эмес. Баягы проблеманын көйгөйдүн деңгээли. Эгер көйгөйдүн деңгээли өтө бийик болсо, аны азайтып берген дагы бул дагы өтө чоң жардам. Ошон үчүн шрамды чоң болсо аны кичинертип бериш. Мүмкүн болушунча көрүнбөй турган деңгээлге алып келиш дагы бул өтө неме. Жакшы, саламатсыздарбы? Нышан төрүлгөн балдардын ушундай шрамдары дейт, калбай тургандай болуп калабы, операциядан кийин билинбей тургандай болуп калабы деген дагы суроолорун калтырыптыр. Ушул учурда негизине токтолуп кетсеңиздер, нышан төрүлгөн, мисалы таңдайы жырык төрүлгөндөр, эринин жырык төрүлгөндөр, ошол эле учурда мүлктөр, ушул боюнча. Нышан бул бизде акыркы мезгилде көйгөйлүү маселелердин бири, особенно мына бет жак хирургиясында. Себеби кийинки мезгилде бул нышан менен төрөлгөндөр саны өсүүдө. Бул негизинен бир топ себептери бар. Бул деген мына кийинки мезгилде биздин жарагандар кош бойлуу мезгилде 3 айга чейинки мезгилде кичине эле ооруса өздөрү самостоятельно без дарыгердин көргөзмөсү жок эле мындай күчтүү антибиотиктерди же болбосо күчтүү обезболивающийлерди ичип алышат. Ошолордун таасири да тийип атат. Анан кийинки мезгилде бизде мына экологиянын таасири тийип атат. Ошол себептен биздин илимий изилдөөлөрдүн негизинде кийинки мурун 1000 бала төрөлсө, бирөө болсо, азыр эми 1000 балада 2 туура келип атат да, төрөлгөн балдардын. Анан эми бул нышан балдар толук өзүнүн остановить этсе болот, бирок бул деген мындай көп түрдүү да, бир эле бет жак хирургиясы менен бүтүп калбайт. Бул жерде лор врач болуш керек, педиатр, анан логопед деп коет. Андан кийин акырында ортодонт. Ортодонт менен 14 жашында толук калыбына келтирсе болот да. Ал эми нышан балдарды негизинен бу эрини жырыктарды биз 6 ай мезгилинде жасайбыз. Себеби мурунку мезгилде да айтылып келген, канчалык эрте жасалса жакшы болот деп. Азыр илимий изилдөөлөрдүн негизинде анан бул Европалардын мындай тажрыйбасы менен бул 6 айда жасалган бул оптималдуу деп эсептелет. Себеби ага чейин мына круговая мышца дейт, ооз булчуңдары
калыбына келет да. Эгер роддомда жасалса, кийин алып барып деформация болуп калат да. Себеби неразвитый мышцы деп коет, мына булчуң эттердин өсүүсү начар болгондуктан. Ошон үчүн бул нышан балдарда эринин 6 айда, ал эми таңдайын 1,5 жашында жасайбыз. Себеби 1,5 жашында жасагандан кийин 2 жашында алар сүйлөгөндө нормально сүйлөп кетиш керек да, же болбосо сүйлөө речи начар болуп калат. Ал эми 6-7 жашынан кийин сүт тиштер түшүп, туруктуу тиш түшкөндөн кийин ортодонт менен лечение кылыш керек да. Жакшы, кийинки суроону берсеңиз. Суроом бет сөөк боюнча болот эле. Например, чыкый сөөк сынган болсо, ошону 1 жылдан кийин восстановление кылса болобу, ошонун ордуна келтирип, же уже катып, уже эч кандай болбой калабы? Жок, эгер 1 жылдан кийин ал туура эмес уже бүтүп калат, бүтүп калгандан кийин аны хирургиялык жол менен операция кылып, кайрадан сындырып, ордуна койсо болот. Бат-баттан жооп берсеңиздер, 2 мүнөт убактыбыз калды. Саламатсыздарбы дейт, кулагым түйүнөн жок дейт, аны пластикалык операция менен өз калыбына келтирсе болобу. Ушуга байланыштуу эле дагы бир суроо. Баламдын бир кулагы бүтүп калган дейт, ошондой төрөлгөн дейт, аны дагы ачтырса болобу деген суроо да. Кылса болот, сөзсүз консультацияга келишсин, көрүп, баарын түшүндүрүп айтып беребиз кеңирээк. Жакшы, саламатсыздарбы, кызымдын көзүнүн астын дейт, физ кабинеттен күйгүзүп алганмын дейт, аны кантип өз калыбына келтирсек болот деген суроо калды. Анда калыбына келтирген аракет кылабыз. Сөзсүз биздин иштеп аткан жерге келишсин, көрүп, баарын айтып беребиз. Анын себеби көздүн асты деген менен проблеманын даражасын көрүш керек. Канчалык чоңдукта. И кандай методика менен жасаса, ошол остановить этилет. Себеби бул жерде деформация болушу мүмкүн, же болбосо выворот нижний века болушу мүмкүн, же болбосо жаш агышы мүмкүн. Ошонун кандай немеси ошого каралат да, анын мындай немелерди жасаса болот, остановить этсе болот. Астыңкы эгим дейт, алдына карап өсүп кеткен дейт, аны дейт үй шартында калыбына келтирсек болобу же болбойбу деген суроо калтырыптыр. Бул көрүүчүбүз менимче кандайдыр бир көнүгүүлөр жасап, ушул эринимди калыбына келтирсем болобу деген суроону калтырган. Көнүгүүлөр менен калыбына келтирүүгө болбойт. Ал обязательно кайрылыш керек. Врач ортодонт деген бар. Ошо ортодонт атайын мындай ыкмалар бар калыбына келтиргенге. Эгер бул жаш болсо, 14 жашка чейин болсо, ошо брекет системасы менен келтирсе болот. Эгер 14 жаштан өтүп кетсе, анда только хирургический жол менен. Кийинки суроо, саламатсыздарбы, бетти дагы пластикалык операция менен кичирейтсе болобу деген суроо. Мен ушуга кошумчалап кетсем, мисалы бет сөөктү кичирейте деп атасыздар да, бирок ал кишинин мисалы башы дагы чоң болгон болсо, анда кандай болуп калат? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Бейтап келип бизге кайрылганда бир гана беттин эмес, комплекстүү түрдө аны өлчөшүбүз керек. Аны башта көрүшүбүз керек. Мүмкүн анын психологиялык жактан жардамга муктаждыр ал киши. Ошолордун баарын көрүп, өлчөп туруп, анан кийин айтабыз. Албетте бир гана жанагындай сиз айткандай башы да чоң болсо, анда ошолорго уйкаш келе турган, туура келе турган нерсени өлчөп туруп кылыш керек болот. Пластикалык операция кимдерге жасалбайт, ушуну айтып берсеңиздер. Пластикалык операция бул оор оорулар менен, мисалы үчүн сахарный диабет, тяжелой степени деп коет, баягы сахары көп жогорку болсо, ал эми мына кардиология оорулары менен, гемофилия деп коет, кант оорулары, кан оорулары менен мына ушуларга жасалганга болбойт. Себеби проблема көп болот, же болбосо аюу системасы начар. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Абдрахман Ишиев, Ош областар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын бет жаак бөлүмүнүн башчысы, медицина илимдеринин доктору, профессор, жана ошондой эле кийинки коногубуз Марлен Маманов, Медлайн медициналык борборунун пластикалык хирургу жана медициналык окуу жайдын студенттери болду. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп, жалпы теле көрүүчүлөргө жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ал эми калган суроолорго сөзсүз түрдө эфирден сырткары жооп бересиздер деген ойдомун. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушун менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.